Tur. Пятница гана. Пятница гана. Tap bol tez. Kayakta жүрет. Hey! Pятница! Beri gel! Lüda. Otur bu жерге. Сүйлөшө турган сөз бар. Пятница. Ой, малыш. Тапканыңдын жарымысы өзүңдүкү. Жарымысын бул жакка алып келесиң. Ортого алып келесиң. Уктуңбу? Кургол келсең, эскертип коеюн. Кошпойбуз. Биздин закон ушундай. Биздин тартипке кошулсаң, Cumuş, iyi bile degen başlarlardan arılasın. Men boşlop, yengildep kalasın. Erkin, Өзүң эркин чабалекейдей учуп жүрөсүң жыргап. Акча тап, бала бактып, үйүңдөгү жаман катының мээңди шакпайт. Эмнеге чыктың деп начальнигиң боюн көтөрбөйт. Жыргал, дагы эмне керек сага? Иә. Tur. Meyli. Ertegünde geç kılbay tezirek. Terip gel. Gittim. Tur bol. Tur. Köpkö güttürbey. Gittim. Köpkö geçip kalma. Biz daha kıynalıp turabız. Tezirek barıp gel. Şef, onu emni alacaka jönöttün. Uçaskoy gelmesin de ödüle. Kamap koyam da ödüle. Men аны атайын жөнөттүм. Эч ким барбаган жерге. Ал жакта товар көп. Каалагандай чогултат. Камаса камай берсин, жалко эмес. Sense, kodayım. Самат Аманыч, бирдеме дедиңиз? Болmuş kodayım. Tiyakta bir öten atpay, çoğumsun kögötörüp temsil ettiler. Beçara. Hep tep günün gözükta. Premier ministrimiz, gökürep kakkılap, akırkı 3 yılda ekonomikası 100%'ga östü. Eldin turmuş abdan oldu dep, kana. Eskerisince. Ezeli joluk bağın, Momuşlar jüret. Demek, elin turmuşu jakşırgan jok. El jardı, açar. Sel sayaklar koygan. Hey! Neyim be? Ne geldi? Kana ses! Hey! Tokta. Hey, tokta. Bas! Bas! Ne oldu be? Kay verdi be! Kay
Kaysı vuruyor musun he? Koy verdim. Ne oldu ben size? Bas. Hey! Bas deyin. Koy ver. Can bas. Hey baklaşkamı alıp kaldı. Basın. Koy baklaşkam deyim. Koy ver. Çap. Tut. Otur. Sen kimsin ey? Men mi? Ova. Men adamman. Adam ekenin görüp duram. Sen hiç kim, hiç eşek değil eskin yok. Atı kim ne adam? Cuma. Familançı. Geldim o. Bu жерде ne olup temsil ettiriyorsun sen ya? Men жөнеле баклашка терип жүрөм. Sen temsil et baklашка terip жүргөндө seni prezident көрүптүр. О? Түшүндүңбү? Ey akmak. Emne başka жерде baklашка kalbay kalıp duruyor. Же ошол baklашкадан бар үйрүп барып ошоға жыйылып калып туруп эмне? Шаардагы бомсардын баары жерин баарын бөлүп алышыптыр. Өзлөрүнүн территория астына киргизбейт экен. Өлүп кетейин. Ey, ana sen жалпы Кыргызстанга чоң чыпы уюштуруп, ошол жерге барып baklашка терген чыктыңбы я? Жок, мен чыпы кылган жокмун. Мен жөнеле баклашка терип жүргөм. Ey Делесо, Өлүп кетейин. sen жөнеле baklашка терип чыккан жоксуң. Sen биздин өкмөттүн беделин түшүрүп жатасың. Ал ирин айрандай төгүп жатасың, түшүрүп жатасыңбы? Мен жөнеле мен эчтеке кылган жокмун. Ey Делесо, sen дагы эле түшүнгөн жоксуң, ey. Sen түшүнбөк белең. Ey, sen билесиңби? Ай энең. Премьер-министрге чейин чыгып атат ал деген. Жалпы Кыргыз өкмөтү тигине жакшы жашап атабыз деп айтып атса. Мамлекеттик маанидеги чоң стратегиялык жолдо ошол жерге чыгып алып, баклашка терип жүргөнүңдө. Эл сен сыяктын баары жайнап кеткен турбайбы деп бүт чыпы кылып атат, ey. Бизге мояктан пистон коет. Түшүнөсүңбү, акмак? Менби? Эмнени? Эшик экенсиң, ey. Ey, бир жумага алчу демас сен азыр, ey. Дагы отура турсаңчы азыр, мен сен азыр бир жума эмес, бир айга алчу дем азыр. Жаза. Менби? Жаз дейм! Эмнени жазайын? Улуу урматтуу президент. Башын жаз. Могу жерге. Улуу урматтуу президент. Каякчы дедиң эле? Каякчы дедиң эле? Коммерцияга чыктым. Иштеп жүрсөк, биздин башчыбызды бандиттер тонап банкрот болуп калды. Стоп, энең! Зачем тономой? Зачем кидайт этмей? Анда улуу урматтуу президентке жетип барбайбы азыр, айтат да, Бул эмне Кыргызстандын баары бандитке толуп кеткенби деп. Мен болгон жазып атам да. Окуя Казакстанда болгон. Кайсы окуя? Биздин шеф тонолгон жерчи. Эмне сен эмне ошончонун баарын Казакстанда окушкантасың я? Кошуна өлкөнү жаманатты кылгантасың сен эми? Жазчы жөн эле, просто банкрот болуп калдык деп, всё. Болгонун жаз демедиңерби силер? Болгон Жаз жазып дейм. атпайбы? Жаз. Жазып атам. Az башыңды жарып салам азыр. Жазбайсыңбы? Жазып атам. Бир жумага учтамас, жаз азыр. Просто банкрот болуп калдык биз. Дальше. Жумуш жок. Жумушты олтур эле. Сен өзүң мээң иштебейт, башың иштебейт. Тине иштеп атканын бар тегеле миллиондо таап атпайбы? Өзүң жалкоосуң энең. Мээң иштебеген далдыраган энең. Жүрөсүң ошончо алтыгын төнең. Жаз калсыз давай. Алар деген уурдашат да. Акмак. Сен настоящий акмак турбайсыңбы? Жаз. Сен мээң жоокке мен айткан менен кирмек беле. Давай жаз. Андан көрчү оорукчан болуп калдым деп жаз. Жаз. Оорукчан болуп калдым деп? Анан аргасыздан баклашка терип, терүүгө туура келип келди деп жаз. Ойластан Биздин сүйүктүү мамлекетибиз мамлекети жыл санап, күн санап өсүүдө деп жаз.
Самат Аманович, тегишине карап койсоңуз, колунда гүлү бар. Мына бул катты берип жиберипти сизге. Спектакль. Мага спектакльдин кереги жок. Сел саяк болсо сел саяк. Анын эмнеси бар экен? Ар мезгилде сел саяктар мамлекеттерде боло берген. Жана болуп келген. Андан саясат издеп кереги жок. Тигине карагыла. Пятница, Люда. Пятница. Какой пятница? Чын эле биздин пятница. Салам алейкум. Люда. Это тебе. Цветы. Пятница. Красивый. Муну кара. Ычырайсың го? Бул кийимди сага ким кийгизди? Мага президент кийгизди. Ким? Улуу урматтуу президент. Эй, урдадыңбы? Чыныңды айт. Чыныңды айт. Урдадыңбы? Уурлук кылган болсоң бизге жолобо. Зыяның тиет. Жогол көз көрүнбөй. Мен уурлук кылган жокмун. Чынымды айтып атам. Жолдун жээгинде бакылашка бөтөлкө терип жүрсөм, президент кетип баратыптыр. Анан ал мени көрүп калыптыр. Анан биздин элдин жашоосу ушунчалык жакырчылыкка жетип калдыбы деп айтыптыр. Анан жанындагы кошоматчылар келип, мени алып келип камашып, күнү бою президентке кат жаздырышты. Жуундуруп, кийиндирип, тазалантып, президенттин алдына чыгарып көргөзүштү. Биздин Кыргызстандагы сел саяктар ушинтип кычырап калган дешип. Атай! Мени жөнөтпөйт беле! Мен кычырап келбейт беле! Мейли болуптур. Чын экен дейли. Эми эмне кыласың? Биздин арабызды ушинтип кычырап жүрөм дейсиңби я? Болбойт. Жок. Эми мен башка иш кылам. Эртең президентке жолугам. Башкача иш кылам. Бүгүн силерге конок болоюн. Люда! 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 Дөөдүрөгөн. Gel, Люда! Koş! Арттагы жигиттерге айт. Тээ кагаз кармап турган жигиттин салам нубайын мага жеткизсин. Өзүңгө өзөмөлдө. Министр мырза, коррупция менен күрөшүп эле жатам дейсиңер? Тескерисинче, коррупция тамырын жайып, кетпей жатат го. Акча бергендер кылмыш кылышса дагы бошонуп, акчасы жок байкуштар күнөөсү жок болсо дагы камалып жатышат. Күрөшүп жатабыз, урматтуу президент. Коррупция ушундай катуу тамырланган экен, аны биротолуу сууруга көп убакыт керек болуп жатат. Орган кызматкерлеринин айлык акылары өтө аз. Өзүңүз жакшы билесиз. Бул жашоодон кыйналгандан аргасынан пара алышат экен. Жашоодон кыйналгандан эмес. Элитни там, кымбат баалуу иномарка алыш үчүн. Кыскасы жазып алыңыз, министр мырза. Чокоев Омар,
СИЗОдо жатат. Прокуратура аркылуу райондук сот тарабынан 12 жылга кесилиптир. Азыр иши шаардык сотто экен. Күнөөсү жок. Күнөөлөнүп жатат деп билдиришти ишенимдүү кишилер. Башкы прокурор өкүңөр жакшылап текшерип, мага тезирээк жообун бергиле. Келдиңиз бе? Не? Окучу. Сен жөнүндө карапайым адамдар эмне деп жатышкан? Сиз жакшы кишисиз. Бирок күйөө балаңыз мафиянын башында турат. Аны тыйбасаңыз сизди жаманатты кылып жатат. Душмандарын уюштурганда мен аны таап. Жок. Таппайсың. Таптырбайм. Издебүү бара болбо. Бул бир гана мисал. Гезиттер жазып жатышат. Атайын кызматтагылар фактыларды айтып жатышат. Сен түшүнөсүңбү? Адамдын каниетсиздиги, алкымынын ачыктыгы жакшылык алып барбайт. Сен өзүңдү гана эмес, мени аркаңдан сүйрөп баратпайсыңбы? Ушунчаңда эсиңе кел. Болбосо кеч болуп калат. Мен 65ке келдим. Ден соолугум да жакшы эмес. Президенттикти өткөрүп берем. Бирок сага эмес. Айбаровкабы? Эмнеси бар экен? Мыкты жигит. Кыргыздын чыныгы патриоту. Атаке, чоң бийликке келгендерди көрүп элатпайсызбы? Саясатка аралашпаган кара тамандар эч убакта ак сүйөк боло алышпайт. Ага караганда Эрик анча мынча болсо дагы чоң саясатка бийликке аралашып калды го. Атакеси, дагы чыдап бир 5 жыл иштеп койсоң, ага чейин Эрикти канткени менен өз балабыз да. А дегенде министр, андан кийин премьер-министр кылып калтырып кетсең, кийин Эрик Илиузду колдомок, министр кылмак, андан кийин президент болмок. Ой, мен министр да президент болбойм. Министрлерди кубалап же камап салышат экен. Президентти эл кууп салат экен. Мен честный бизнесмен болом. Баракелде. Мына менин чыныгы уулум. Салам алейкум. Кел, отур. Бул киши биздин ички иштер министрлигинен келди. Полковник. Мындан ары сиздин ишиңизге жолдош полковник өзү киришет. Айтыңызчы, президент менен сиздин кандай мамилеңиз бар? Кайсы президент? Кайсы болмогуле? Кыргызстанда бир эле президент бар да. Эч кандай мамилем жок. Президент биздин министрге телефон чалыптыр. Сиздин ишиңиз тууралуу. Күнөөсүз адам камалыптыр деп. Сиздин ишиңиз мындан ары президенттин жеке контролунда болот. Биз иликтөөнү баштадык. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Түшүнсөңүз анда баардык ишти так, даана, ачык айтып бериңиз. Кудай бар экен да. Үнүм Кудайга жетиптир да. 2011-жылы эл катары эле бизнесим бар болчу. Казак Абай деген тайекем бар.
400 tonna benzin var. İşte öyle bir ayın içinde 50 bin dolar tapsa olur. Ben geçeki жұмыс boyunca айтпадым біле. Mağa 200 bin dolar gerek болады. Қандайсыңар жігіттер? Настроение жақсы ба? Құдай бұйырса бір чоң іш болғаны тұрады. Аса шаарынан абай звонт етті. Базадан арзан бада 400 тонна бензин алып шығады. Ошоға нақ 200 мың доллар керек болуп атат. Түшүнөм, чоң акча. Бирок табышыбыз керек. Билесиңерби? Бир эле прибыли. Кудай буйрса алып келип сатсак, 70-80 мың доллар. Құдай жақсы жұмыс беріп атқан турбайбы? Буйрса табылат. Жана кафени, офис, давай сатабыз. Саламатсызбы? Кып-кызыл мал товарды сатып беребизби? Анда мен квартирага чыгып турайынбы? Зато билесиңби жуке? Бензинди алып келип өткөрүп алсак, шаардын центрине 2 этаж ресторан курабыз. Анан мен сага ошонун маңдайына лично особняк салып берем. Анда жыргабайбызбы? Эми 60-70 деп эле. 50 деп койчу. 4 жол каттап барып келсең, 200 мың доллар түшүп атпайбы? Ооба, жок кое турчу. Бизде айылда канча тонна буудай бар? 100 тонна, Буудайдын килограммы канчадан болуп атат? Буудайдыкы 8-10 сом, 10 сом деп коелучу. 10 деп коелу? 10 деп коелу. Көбөйтсөң миллион болуп атпайбы? Мына уже 20 мың доллар бар. А мен Мерседесим канча болот? 10 өтөбү? Ой, антим эле 10 мың доллар койноп сатпайсыңбы? Болуп турганда сен дагы бусиң сат. Бустубу? Аны сатсаң 5-6 эле болот да. 100 мың долларын бучка гана тең келбейт. Самый. Азыр магач 5 мың доллар эмес, 1000 доллар дагы акча болуп турат. Кошулган иши кошулган дейт. Давай сатабыз, барын сат. Ким, жуке? Эртең Самый окуң, эртең менен туруп машинаны айдагыла да авторынекке барып саткыла. Түшүндүңөрбү? Жолдон кетип барат жана кафени, офис и 100 тонна буудайды. Сатканга, газетага, телевиденияга жарыя кылгыла. Анан чике. Айтпадым сага. Биринчи тамак, анан кийимгече, анан үй, машина, жаманчылык, жакшылыкка бир запас акча болбосо болбойт экен да. Ушул 5 муктаждык үчүн баш уруп чуркайт экенбиз да. Келей. Ушул 5 маселе чечилсин деп ушуну алып коелучу. Жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун. Кел. Кел. Чике. Эми мага өзүң бир кыдыр болуп бер. Мен өзүмдө акча жок. Бирок бирөөдө бар. Бирок процентке берет. Болуп тур. Канча процент менен? Айына 10%. Бол. Канча мың доллар берилет? Эми аны сүйлөшүш керек да. Болсо анын залогуң да жок. Чике, залог сен, залог мен. Андан бери бир 30 мың долларга сүйлөшүп бер. Жок. 30 мың болбойт го. Бир 20 мың алып берейин. Мейли. Жарайбы? İşimizde ийгилик болсун. Омор, билесиңби, мен ушундай бактылуумун. Омор дейм, сен мени сүйөсүңбү? Мени сүйөсүңбү? Айтсаң? Чын элеби? Сүйөм. Бүт дүйнөм менен сүйөм.
Мен да сени сүйөм. Мына могу жерде $150,000 бар. Ой, мұның биздин акча менен канча сом болот я? Көп. Кеке. Айылдагыларга айтып, мага чесноңарды карызга берип турсаңар, мен барып эле аяка сатып Казакстанга. Кайра бияка вагон цистерналап бензин алып келет элем. Анан сатып 1-2 жуманын ичинде акчаңарды берет элем. Кандай дейсиз? Мен макулмун. Assalamu alaikum. Şimdi Tamam. Kanda. Mına el çoğulup kalgan. Sürükle. Туғандар, мына сілер товарды подырял беріп жүріп, қалай күйгенсің. Мына ошондон коркуп, азардан безер болуп калгансың. Мына бул омоке $150,000 бизче 8 миллион сом болот. Өз колу менен кармап туруп мага көрсөтпөдү. Өзүңөр эле күбө болгулачы, мына биздин айылдагы Мүрзө 10 жылдан бери курч албай келген. Кел, өзү оңдап. Кудайдын кулагы сүйсүн. Рахмат айлана. Mana bu жерде турган көпчүлүк сенин туугандарың. Биз маматпайбыз. Мына менин эки тууганым менен сага кошулайын деп келдим. Биздин чистоктор. Туугандарың сага көк чистоун берген кара жерге кирсин. Алдыңа бутуң жумшап калсын деп билем төшөсө аздык кылат. Турабай. Ne balдар уктады. Бүгүн жанагы банктагы тааныш балдарга сүйлөштүм. Биздин квартираны $50,000 баалашып, ошонун 3төн 1 бөлүгү $17,000 болот дейт. 3 айдын ичинде мөөнөт беребиз ошого кутулгулап. Ага чейин Кудай буйрса, ойноп эле кутулбаймынбы? Ошондо сага бу 2 комнатаны 3 комната кылып берем. А эгер банкрот болуп калсаңчы? Ушундай жаман сөздөрдү сүйлөбөй жүр дебедим беле. Салам алейкум. Алейкум салам. Асаға кетесизби? Кетем эй. Жол кире канча болуп атат? 2.000ден киши башта. Машина полныйчы? Полный 8.000 сом. А болду кеттик анда. Кет, мейл. Мейл анда. Жакшы, мейл. Кудай буйрса келип калам. Азыр асада доллар канча? 113 болуп атабы? 114. 114пү? Ой, кечирерсиз. Бизде канча бар? 200,000. Жай отура бермей, кичкене кыймылдасак. Жакшы болот эле. Жакшы. Сол. Контракт түзүп коебуз. Туура да. Омар аға, не болды сіздерге?
Выходите, молодой человек, выходите. Кімдер олар? Білесіз бу оларды? Кімдер? Абай қайда Шоқан? Ол больницада. Операция кірді. Жүрегіне тибепті. Не мешайте, молодой человек, закрывайте дверь. Ақчаның барын алып кетті Шоқан. Омаке. Қандайсың? Жақсы, дұрыс. Жақсы болып қалдың ба? Омаке, мен нені ойладым? Екеуі пышақты саған тықпай маған тыққан дұрыс болды. Айтпесе, саған тықса, мүмкін мені көрер едің. Қой, чай. Андай болбоған сөздер сөйлеп өч. Абай, жана саға келеді. Жолдан коляскада отырған бір кишиге жолықтым. Авариядан 5 жыл мұрын бұтын кестіріптір. Ошоны көріп жер ала түштім. Аға қарағанда мен 2 бұтын бар 6 санын маман, дүйнені, ақчаны мен табам. Ошон үчүн дос, ойланбайлы койчу. Кудай буйрса. Табамыз, Алла жазса. Шоқан. Аға, қамсанаңыз. Старший опер Серік Шыңғысбаевқа бәрін дайындадым ғой. Аның үстіне жігіттерін іздеп жатыр. Дұрыс. Абай, бұяқта жүргенім көп болып кетті. Мен Бішкекке кете берейін. Анан ақча туралы бір нәрсе шықса, мага звонить етіп қойсың да. Жарайды. Айығып кет. Жақсы болып кет. Шығарып сал, Шоқан. Жарайды. Қандайсың? Гир. Мына, оқу. Тыйлерің талап кете жаздашты. Соттан 2 комнатты араң 1 комнат қылып алып қалдым. Мен саға айттым беле? Айттым беле банкрот боласың деп. Жақ. Көресің ғой? Оқмыш байып кетейіз деп қояды дағы. Мына, мен оқсаң болмақ. Жамандықты сөйлебе деп. Мейл, болар болып тұр. Ұқтым. Болып тұр. Жоқ дегенде бір оз ақылдашып қойсаң болмақ. Эми уруш талаштын пайдасы жоқ. Ооба, Омар, туура айтасың. Уруш талаштан пайда жоқ. Жөн эле четишели. Сен бул карыздарыңдан өмүр бой кутулбайсың. Сенин ишиң бүттү. Деген менен өз каныңда. Балдарыңды аяп, кесепетиңди тийгизбей. Бизден алыс бол. Бүгін жолубуз болсо экен. Мына өздөрү да чалып калышты. Алло? Алло, Айка, кандайсың? Не болду? Мени жок деп койчу. Келем. Да? Алло, Айка. Кандай Жанна? Жакшы. Сиз Омар байкесизби? Айка барбы? Ал жок эле. Кандайча? Азыр эле албадыбы? Ал башка квартирага чыгып кеткен. Бир жумадай болду го. Ал деле түшүнүңүз, ал эми жаш кыз турмушка чыгышы керек. Үй бүлө курушу керек, заман ушундай болуп атпайбы?
эмне башка бирөөнү таап алдыбы? Жок, эми табат да. Омар байке кое турсаңыз. Эми кокус. Эми жакшылыктан үмүт үзбеш керек. Тиги бандиттер табылып, акчаңыз сизге кайтып келсе, Анда бизге телефон чалып коюңуз. Сенин акыбалыңды алаканга салгандай эле көрүп турам. Окудум гезитти. Азыр сени таанып билгендердин баары сен жөнүндө кеп кылып жатышат. Сага эми эч ким акча бербейт. Анткени кутула албайсың да. Кутула албасыңды билет. Жакшы жумушка да албайт. Карыздарың чууруп турат артыңда. Да. Эмне да? Эмне да? Азыр каякта жашап жатасың? Ар жерде. Каяка барайын деп атасың? Билбейм. Көрдүңбү? Же барар жериң жок, же жатар жериң жок. Жо, эмне кыл дейсиң анан? Эмне кыл деп атасың? Мен ойлоп бир там салып аттым эле. Ошого деген акчадан процентиңди берип, тигини эптеп токтото турайын. Сен Казакстандан кабар ал. Мүмкүнчүлүктөр болсо караштыр. Таза болбосо анан мен салып аткан жаңы тамга барып иштейсиң. Устам жалгыз болуп атат. Вагон бар, вагондо жашайсың. Алло, Айнурочка. Бир чай. Чилтен салдырып аткан үй ушулбу? Ооба. Ушул. Келиңиз. Салам алейкум. Салам алейкум. Бүгүндөн баштап бул үйдү салганга мен сизге жардам берем. Алдагы галстук мененби? Галстук чечебиз да. Кандайсыңар? Омоке, жана мен айтып аткан Айшакан деген келин ушул. Айшакан, байкеңе бир жакшы сөздөрүңөн сүйлөп отур, э? Байке, сиз чын эле миллион сом жоготтуңузбу? 10 миллион жоготтуңузбу? Жоготтук. Жана тиги Жапар байке айтып барса, аябай таң калып калыптырмын. Сизге чын эле аябай боорум ооруду. 10 миллион сом жоготот деген эмне деген шумдук? 10 миллион сом деген, 10 миллион эмес, 1 миллионум болгон болчу. 5 жерде иштебей потолокко четти кырып эле жатмакмын да. Кел эми, миллиондорду кармаган байкеңе жакшы калуу тилегиңди айтып койчу. Макул, келгиле эми. Эмне дейбиз эми? Биз сизди миллионерле байке деп жүрөлчү, э? Келгиле. Миллионер чөнтөгүндө миллиондор болуш керек. А мен элге 4 миллион карызмын. Ой эми, баары бир миллиондорду кармап жүрдүңүз, туурабы Жапар байке? Анан миллионер элес биз үчүн. Ана кайра дагы миллионер болуп калышыбыз мүмкүн да, туурабы? Айшаканым го. Ана сиздин чыныгы миллионер болуп калышыңыз үчүн ичели. Келгиле. Алып отурбайсыңбы? Алам, алып отурчу. Ушундай бир сулуусуң да. Жүрөктүн гана кылын дирилдетесиң да.
жүректі зырқыратасың да. Болды. Ya Omoke, мен bir nerseni ойлай беріп, башым жетпей мен жарылайын деп қалды. Ушу кафең, конторың, қол алдыңда іштеген лыпылдаған жігіттерің, қыздарың тұрып, иномарка машинаң бар екен, заңғыраған үйің тұрып жақшылы жашап жатқан екенсің. Дағы емде керегіле білбейм. Баланың барын башыңа үйіп, емін азап дейім да. Жаке, кафе, ресторан айланса, лупарик Мерседес, лисичка айланса, 2 комнат, 3 комнат айланса, адам өз ушын жаралса керекті. Болған сайын дағы болсын депчі. Менің бір бытықы или временкам болса. Анан бір шалдыраған машинам болғанда. Күнімді ақша тапқан қалы. Таксовайт етіп іштеп. Айлығы барып, қатын баламды ап келет болшымын. Башқа еш нәрсені керек жоқ еле маға. Мамыны өзің дейлі бер. Омке, палет жейіп қалдың ба? Жеке. Гейді ұшы полетқа да жетпей қалауыз. Тұрмыш деген ұшыл тұр бай. Бірде бар да бірде жоқ. Бірі кемдейіне деген ұшыл екен да. О, мен. Өгіні автобусқа түшкенден ұялып. Байқыш. Банкрот болып, машинасын алдырып, автобусға түшіп қалған Турбаев деп таныштар айтпасын деп. Эми бұл чоң сынау болды. Сен үшін. Гел. Бар болчу, Омке. Ой, 5-6 айлап құрылышқа іштеп кетчімін да. Ошантип жүріп бір күні үйге барып келе кечінде үйімде жатам да аялымның қойында. Тұрып қарасам диванның башында балдарым ыйлайды. Тұрыңыз кетіңіз, атауыз келсе айтауыз деп. Саламатсыз ба, Омар байке? Саламатшылық. Мен ушул жаңы қоныштан болом. Ары бери өтүп атып сизди көрүп калдым. Жөн эле окшош бирөөгө деп ойлогом. Айылдан да угуп келгем. Айылдан карызды доолап келген жоксуңбу? Жок. Мен сизге карызмын. Чын элеби? Чын эле. Атам дүйнөдөн өткөнүнө 2 жылдан ашты. Анан апам экөөбүз мүрзөсүн курчай албай кыйналдык. Мал тепсеп жүрсө жаман экен да. Анан сиз жардам кылып, бүт айылдын мүрзөсүн курчап бердиңиз. Айылдын элдери сизди сөз кылышып атат. Мен сизге ошондо ыраазы болгом. Омаке, ыргыт бол кирпичтериңди. Эртерээк бүтөлү, кечкирилекте. Эмне болду, болбойсуңбу? Мына моюдун вагону бар экен. Ата! Ата!
baylıklarım ben. Gerekelerim ben. Halkımlarım. Bari жақсы болады. Қалған байлықтарым мен. Бары жақсы болады. Мен түшүмдөчү. Абай байке акчаларыңызды чоң КамАЗ менен алып келатыптыр. Мен аны көрүп мен түшүрүп атыптырмын. Акчаларыңыз келет окшойт. Келет. Эй! Сапарова. Салам алейкум. Менің ақшамды қашан тауып бересің? Сапарова айта албайм. Құдайа тоба. Алғанда барекеттен ата бергенге келгенде келесі болып қалады. Давай, башты ортпай тап. Қанша күнде бері сен іздеп таппай, арақ таптым. Көрсем бұяқта жашын жүрген тұра. Еме, кетпейм. Тап. Қолыңан қоқы тіген келбегенден кейін қаяқтағы миллиондарды айтып, оз көптірген не қылам дейм да. Еме келіп қанша кішінің бала шаққасын қақшытып, сыздатып, башқаныкын білбеймін. Менікін табасың. А егер таппашы болсаң, қаныңды ішем айтып қоя. Сапарова, кичине түшүнө туруңузчу. Мен деле таап берейин деп атам. Түшүнбейм, түшүнгүмдө келбейт, акчам таап бер деп атам мен сага. Тап акчаны. Мен деле таап берейин деп атам. Болбой атса эмне кылайын мен? Эй, энең дуроюн акмак, кайра мага атырдат. Мунун акчасы мен алып алгансып. Аферин! Алдатчы! Суу куйду! Ошон үчүн сени Кудай жазалап, маминтип сызга тургузуп, минтип тентитип салды да. Мына акыры талаада калдың. Үйүм алып барып уюмду богун тазалатпасам, энеңди кылыр ой эле. Жаке, эми алдык эмне кылганың эми? Эме? Кой бер алдыгын. Кой бербейм. Жаке, койчу эми алдыгыңды бүрөнү тогу да, кой бер, эмне карма болдуң? Эме? Сен жебесиң ғой? А мен ачкадан өлгүм келбейт. Койчу эми. Арам тамак аш болбойт деген сөз бар, Жаке. Кой берчи. Эмне болмогуле? Бир токтон тетигинеме кедей болуп кетмек беле. А биздин иштегенибизди карачы. Ылай жумуш. Курсак кезери өлөйүн деп калдык. Койчу, андан көрөк мындай кылчы. Сен Айшага бар, карызга картошка сурап кел, мен иштей берейин. Тойдум баарына. Кетем мен. Ташта чалдыгын. Кеттим. Болду. Тойдум мен. Жаке. Сизге жерим алып келдим. Азыр. Сизге арнап атайын жасап келдим. Ичиңиз. $20,000 табасың. 2 күн сұрап. Түшіндің бе, байке? Біз ойнабайыз мұндай мен. Айтылған срокто даяр қыл.
Sizge emне oldu? Men sizden ne oldu endi öyle kayrılgamdı. Durunuz. Ne oldu sizge Omar Bayke? Bolunuz. Omar Bayke. Bolunuz. Omar Bayke. Bunu kimleri kılıçtı? Sizge ne oldu? Surok berişti. Akçanı tapmasan biz bilen oyuna düştü. ушул үй экен. Түшөр. Эй. Чокой Омар сенсиңби? Тар. Биз милициядамбыз. Үстүңөн арыз түштү. Мен ооруп атам. Ооруп атсаң эмне кылайын? Көп адамдардын акчасын алдың беле? Алгам. Алсаң анан эмне бербей жүрөсүң? Мени Казакстандан тоноп кетишкен. Анан далилиң барбы? Мен азыр далилдей албайм. Бирок Чимкент областында милициясына звонить етсеңер. Звонить еттик. Тоногон адам табыла элек. Сен акчаны алып алып шылтоо болуп, калп эле байкуш болуп жатасың да. Жок. Кантип эле. Ушинтип жүрөйүн. Үйсүз, жайсыз. Ушинтип бересиңби? Андан көрө байке сүйлөшпөйлүкпү? Сүйлөшөлүк. Сени азыр камайбыз. 3 күн биздин КПСда жатасың. Анан ЭВСке кетесиң. Аякта 4 күн жатасың. Андан кийин СИЗОго. Ошону менен сотко кетесиң. Мындай иш менен 10 жылдан кем бербейт. Так что байке, иш асыла электе аракет кыла бер. Эмне аракет кылышым керек? $1000. $1000? Ооба. Бизге ошону бер да чыгып кете бер. Азыр мен $100 да таба албайм. Ышпанышым бербей калды. 100 сом да сурасам бербей атышат. Чын. Тур, бас кеттик. Тур, бас кеттик. Алчык. Бас. Болчу баттан. Акырынча. Бале. Акча тамак аш. Акча өмүр, акча сүйүү, акча кийим кече. Омар байке, сиз айткандар боюнча мен ништагыр жаздым, окуп берейинби? Азыр окуп берме. Темирди сыгына чап дегенде азыр. Кайда калды алар? Азыр окуп берем мен. Таптым. Азыр мен окуп берем. Түрмө Централ СИЗО, мында жок шашлык пиво, эбак унутулган бал каймак, эптеп баланда жалгыз тамак. Туугандар достор унутту, аялдар келбей курутту. Жан ачынып буюкмай, керектен чыккан буюмдай. Бир короп спичка үчүн макке, бир штук сигарет үчүн сакке, бир тоок үчүн какке, 3 жыл срок анаке. Угон жасаган Коля, миллионду жеген Макс, чыгып кетти воля. Акча доллар бакс. Чабактар жабыркап абакта, акиттер эркин сайранда, тыйын санайт байкуштар, прокурор сот сурайт доллар. С вещами деген сөз түтпөй, экинчи туулган күндү күтпөй, орба дихан братан, атак от души ништяк. Красавчик, братуха. Ништяк. Ошентип анан акчаны таба албай, 12 жылга соттолуп кеттим. Мен эртең министрдин тапшырмасы менен сиздин ишиңиз боюнча Казакстанга барам. Чокоев, даярсыңбы?
Каяка? Сотко алып барабыз. Кандайча сотко? Сотко бир күн мурда эскертип анан алып барчу эмес беле? Бизге кагаз келген, ошол кагаздын буйругунда чыгарып атабыз. Мына биз күбө болобуз. Кокус бирдеме болуп кетсе, жооп бересиңер. Аны менен ишиңиз болбосун. Биз өзүбүз билебиз аны. Чокоев бас чык эшикке. Давай, ийгилик. Мейлигиле. Ийгилик, братан. Удачи, братан. Колуңду артка ал. Дубалды кара. Колуңду дубалга кой. Колуңду артка ал. Солго бас. Кандайсың, Өмке? Жүке, президентке ким чыкты? Құдай жолықтырды мені, Өмке. Урматтуу сот, жаңа ачылган кырдаалга байланыштуу ишти кайра кароону суранабыз. Казак Республикасынын Аса шаардык милициясынан төмөндөгүдөй официалдуу маалымат келип түштү. Кыргыз Республикасынын жараны Чокоев Оморду Аса калаасында калаанын тургундары Шаякметов, Кажимуканов, Алдаяров каракташып, сумкасындагы 200 000 доллар акчасын тартып алышканы аныкталды. Бүгүнкү күндө Алдаяров милиция кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлүп, бул окуяны толук мойнуна алды. Урматтуу сот, бул билдирүүнүн негизинде Чокоевдон адамдардын акчаларын шылуундук менен алдап алган деген айыпты алып салууну суранам. Куттуктайбыз, мырза Чокоев. Республика президентinin ийлиги шүүсү менен Аса шаардык милициясынын жардамы менен бандиттерди таап, сиздин тонолгон акчаларыңыз табылды. Алар кепилдик берип жатышат. Жакында ал акчаларыңыз кайтарылса, карыз алган кишилериңизге кайтарып бересизби? Чокоев Оморго карата болгон райондук сот чечими бузулсун. Ага коюлган күнөө алынып, иш граждандык тартипте иликтелинсин. Чокоевдун баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, кайтаруудан сот залынан бошотулсун. Эх, Өмке, Кудай мени дал ушул жерден президентке жолуктурду. Сен түрмөдө жатканда, мен түрмөдө жатпагандыгым эле болбосо, мен дагы көрбөгөн азапты көрдүм. Комуштар мени жер талашып, Такмол трассанын жээгинде баклашка этирдим. Кудай жолгоп, Кудай колдоп, 200 000 долларың табылды. 400 тонна бензинди бизге жөнөтсө, биз аны 300 000 долларга сатабыз. 100 000 долларды карыздарыңа берип салсаң, 200 000 өзүбүздө калат, Өмке. Мага азыр акчанын кызыгы жок. Карачы, көк асман, булуттар, бактарак, жашыл чөп. Мейли кедей бол, мейли бай бол. Курсаң тоюп эле, бала чакаң жаныңда болсо, таза абадан дем алып, андан өткөн байлык жок экен. Күндүн нуруна денең тозуп жатсаң, билесиң, күндүн нурун ушунчалык сагындым. Жана түрмөдө жаткан адамдар күн көрбөй эле куп-куу болуп кетишет экен. Бир жолу прогулкага чыгарды. Бийик теректердин башында жалбырактарды көрдүм. Көзгө ушунчалык жакшы көрүнөт экен. Анан келатыпчы прогулкадан жерде могу таш, биз күнүмдүк тебелеген таш. Баркы жок. Ушуну аябай көрбөдүмбү? Ушул ташты сагынганымды түшүнбөдүмбү?
Сизге чоң рахмат. Сиздин мартабаңыз, анан камкордугуңуз менен ушинтип аман эсен акталып чыктым. 1000 мертебе ыраазымын сизге. Кызылдай эле өлүмдөн суруп чыктыңыз. Сизге өмүр бою карыздармын. Мен сизди уралып иликтеп, териштирип көрдүм. Таза иштеген мыкты жигиттешти. Андай болсо тезинен бошоткула дедим. Сизди жогорку билимдүү, тажрыйбалуу ишмер деп уктум эле. Жамандык жакшылыкты, азап тозокту көрдүңүз, бышып чыктыңыз. Эми мамлекет үчүн иштеп бериңиз. Урматтуу Самат Аманович, кандай кызмат болсо да мен даярмын. Сизди бензин менен алектенет деп уктум беле? Ооба. Мурун мамлекеттик нефть тармагында иштегем. Андан кийин өзүмчө бензин ташыдым. Анан ошол бензин ташып жүрүп, ушул ишке кириптер болбодумбу? Эч нерсе эмес. Шундай какыс кукус адамды бышырып чыгарат. Өзүңүз деле уксаңыз керек. Биздин республиканын нефти тармагындагы жетекчилер коррупцияга катуу малынып, баарын иштен алууга туура келди. Бүгүн болсо ал жерге жаңы жетекчи шайладым. Сиз ошо жерге орун басар болуп барасыз. Самат Аманович, мен чоң кызмат сурап эмес. Мен кылган жакшылыгыңызга ыраазычылык билдирейин деп эле келгем. Чоң кызмат сурагандарга, чуркагандарга эмес. Тескерисинче талыкпай иштегенге берилет. Самат Аманович, айкөлдүгүңүзгө рахмат. Алмага покупка кыл деп акча бергенде Сөз берчи. Телефон араң таптым. Досумсуң ғой. Пожалуйста, макулбу? Кадаламай сөз берчи. Пожалуйста. Мынакей сөзсүң. Алло, саламатсызбы, байке? Мен Жаннамын. Кандайсыз? Мен сизди газетадан окуп алып, аябай сүйүндүм. Түрмөгө да отурган турбайсызбы? Айтып койсоңуз барып турмакпыз. Зам министр болуптур. Куттуктайбыз, байке. Азаматсыз. Давайте, байке, кафеге барып, сиздин зам министр болгонуңузду маайлайбыз. Жанна, турсаң? Айкажанда сүйлөшөсүзбү? Жок. Жанна, сен айтпадың беле, Айка жаш кыз деп күйөөгө тийиш керек. Заман ушундай деп. Бактылуу болсун. Ошентип айтып коет. Жакшы атты. Сапарова. Ассаламу алейкум. Охо, омокей, давай. Gel ağay, gel ağay. Gir. Рахмат. Uqtuq. Aylanayın. Bütayıl duğulda vatat. Oy, Mayköl, Sütköl, Nefti Ministrliğinin orunbasarı bolğon turbaysın. Mına, Prezident hazır Lukas çıkardı, karaba turgam. Kutluktayım. Barı suyunu otabız. Мен Сапарова, bu акчаңызды алып келдим эле. Oy, akça kara жерге gitsin. Akça табылат, canınız zaman bolsun. Alsanız zaman akçanız табылып жақсы болып тұр. Мен сізге атайын барып бір жолығайын деп жүрдім эле. Акчаны жөн эле койсоңуз болмок. Жанагы жаман элиңизчи менин уулум. Ошону жаныңызга эрişтип жүрсөңүз жакшы болот эле дейин да. Сапарова. Эсиңиздеби? Уюмдун алдын тазалатам дегенсиз. Ай, окуй кет, Ошонун алдын тазалай кетейин. Уyu кара жерге кирсин. Уюду мына биз тазалайбыз. А сиздин ордуңуз теттеги башка жакта. Зоболоңуз көтөрүлө берсин. Биз бутуңузга жыгылып, астыңызга намаз окуп жүрө берели. Таманыңыз жумшак жерди бассын үчүн астыңызга килем төшөп койсок аздык кылат. Мейлиңиз, Сапарова, мен шашып аттым эле. Ой, үйгө кирип кетпесиңби? Жок, рахмат. Кече омокөйгөн кычырап кирип келгенде сүйүнгөнүмөн жүрөк жарылып кете жаздады. Эй, карачы. Бүгүн сен кычырап калдың. Омокеме рахмат. Экөөбүздү унутпаганына.
Жапке. Токто. Могу жергеби? Токтотчу машинени. Эй! Эй, Аске! Пятница! Аске, кандайсың? Жакшы, өзүңчү? Өзүм жакшы, көрүп турбайсыңбы? Баягында президент сага токтодубу? Баягында. Президент токтогон жок. Баягы силердин жаныңарда отурганда кагаз жазбадым белем. Ошол кагазды президент өтүп баратканда көтөрүп чыктым алдынан. Президент токтобой өтүп кетти. Анан артында келаткан кишилерге айтып тур, тети бомуштун арманы угуп койгулачы деп. Анан ал кишилер түшкөндө президент эмне сөзүң бар эле дешти. Мен баягы жазган катымды ал кишилерге бердим. Ал кишилер президентке берип, президент окуп, министрине чалды. Анан 10 күндөн кийин шебим чыкты. Анан биз президенттин алдынан рахмат деп кайра чыктык. Анан Омкени чакырып президент замминистр кылды. А Омке болсо мен өзүнө жардамчы кылып алды. Жуубайсың аны? Жуюмбу? Жуйм атасың бери. Жүр кеттик. Ташта кабаңда. Каяка? Жакшы бир кафеге барып отурабыз. Кафеге мени киргизбейт да. Анын үстүндө мына капты таштай албайм. Билесиңби? 12 бөтөлкө 25тен ашык башкалашка бар. Жок эле жерден 50 сом. Мына сага 500 сом. Алдагы кабыңды мен сатып алайын. Чын эле берип атасың ба? Чын эле. Рахмат. Каке кандай? Каке катуу ооруп атат. Баягы боорда боор болуш керек. Ичпе десек эле ичет. Доктурга алып барган жоксуңарбы? Не, бомуш доктурга качан барчу эле? Бомуш ачык асман астында өлөт. Не? 1000 сом. 1000 сомбу? Ооба. Какеге алып барып берип кой. Дар сатып алсын. Какеге? Берип кой. Жакшы кылып. Люда кандай? Люданы балдары, кыздары келип алып кеткен үйүнө. Алып кетишти. Азыр какем экөөбүз, анан дагы бир Зоя, Жора дегендер кошулушкан. 4-өөбүз. Анда дагы бир жолу жолуксалы. Ооба, мейли, мен андан көрө какеге дагы алып барып берейин. Баягы эле жердесиңерби? Ооба, баягы эле жердебиз. Биздики да. Анда мен сени издеп таап алам да. Болуптур. Макул, мейли. Табам мен сени. Ооба, мейли. Жана, баклажкаларымды көтөрүп алып келетсам, кайсы көчөдөн? Мына Манастан да. Бир жипке тык токтогоду. Жүрөгүм түшүп, мен тилкинип качсам, ай дейт. Көрсө пятница. Кучакташып көрүшүп калбадыкпы? Жөн эле кычырайт эми. Кечээки биздин бомуш пятница бүгүн кычырап кийин алган. Ири байларга кошулуптар. Көрдүңбү? Ошончу. Кел. Давайте биз деле президентке кагаз көтөрүп чыгабыз. Биз эмне деп чыгабыз? Чыгабыз, айтабыз. Жардам бериңиз дейбиз. Күн көзүн көргөн тоңбойт. Хан көзүн көргөн өлбөйт деген илгеркилер. Азаматсың. Акча сурайбыз. Акча болсо бардык болот. Ооба. 1 миллион сурасак, президентке 1 миллион сом эчтеке эмес да. Мейгиле деп берип калсачы. Итте жыргайбыз ey. Кой тур, Итте жыргайбыз. Кой тур, Сен ошо барып 1 миллион сураганда эле медео эле бере коймок беле? Президент деген элден алат. Элге бербейт. Муну эсиңе бекем тутуп кой. Мындай акыл топ туруп, мындай серьезныйраак мамиле жасасаңарбы?
Çıksa çıkıp koy veriyor. Biz de emne kılmalı. Егерде президент тоқтаболса, артында кетіп жатқандар тоқтайды. Онағы болмуштардын сөзүн угуп койгула силе бүттү. Ошондо эмне сурамаксыңар? Ошондо конкретно эмне сурамаксыңар? Мисалы. Үй сурайбыз ей. О, азаматсың. Помощь деген эмне? Бізде определенный место жительства деп коет. Үй жай жок тентип жүрген бир бечаралар деп коет. Төртөөбүз эле чогула койсок, ошо менен президент маселенин баарын чече койбойт. Айталы, шаардын четинен ээси жок бир эски имаратты берип койсо, баары ушул жерге чогулуп топтолуп алып туруп, үй жасап жакшынакай болуп жашай бермекпиз. Молодец, чал. Могу башың иштейт экен. Мынау чал деген убагында чоң иштерде, чоң кызматтарда иштеген. Макул, чыгалы. Чыгабыз. Жолго чыгалы. Президентти кайтарган кишилерчи? Атып салбайбы? Атпай эле, тигинде жүрүшпөйбү? Шевин болсо, зам министр кылып койду. Абомушту болсо, зам министрдин жардамчысы кылып койду. Ооба да. Мына мен өз көзүм менен көрбөдүмбү? Чөнтөгү толо акча. 5 сомдуктар, 1000 сомдуктар. Мына, кана, бирин сууруп мага берди. Ме, сага деп, алгын деп. Бирин сууруп, кана берди, даралсын деп. Мына, какем буну сага берди. Салып кой. Мен ага ишенем. А буну мага берди, буну. Болду. Буларды алдым. Келе тур. Салып кой. Келе. Асан. Ушуга да Кудайга тобо. Пятницаны эмне деп жазыптыр? Каяка? Жанагы президенттин алдына көтөрүп чыккан кагазчы. Ал президент деп жазган? Урматтуу президент деп жазган. Урматтуу президент. Чындыкты бизди угузчу деп жазган. Ошондо мен, бекер убара тартып атасың. Сени президент укмак беле деген менмин. Мына чындыкты угузчу деп жазган. Урматтуу президент чындыкты угузчу деп жазган. Жанагы краска каякта? Кайсы? Жана жазган краскачы, давай издейбиз. Жанагы банкадагыбы? Жаткандыр эми бир жерде, аны бирөө ичмек беле. Асан, азыр бир издейбиз. Бир немеге чыгабыз, жазабыз. Кыргыздын президенти Кыргызстандын бомуштарына дүрүү берип койсо кемип калбайт. Бизди президент өзгөргөндөр балким. Багы жокко дагы жок деген ушу турбайбы? Президент. Менин президентим мен укпады. Сенин президентиң болгондой, сен эмне аны шайладың беле? Жөнтүрчай. Отурчай. Каяктан шайламак эле? Мен паспортумда, пропискамда жок. Менин деле пропискам жок. Отур алычы. Эшектер! Президенттин жолуна эмнеге чыктыңар? Эмнеге чыкмак элек? Бул жол стратегиялык мамлекеттик кайтаруудагы жол. Бул жолго чыгуу кылмыш менен барабар. Койчу. Командир. Кетчей. Силерди баарыңарды камайбыз. Карма. Бойунда орай алдым, эмне кылайын? Карма дейм. Катын, жол көзүмө көрмө. Жогол. Ne kakta жүресің? Мен бақылап қалам бар, сен алғалдың біле, я. Туғандар, туғандар. Мен ұқсағар туғандар. Так, бұл жерде чоңғар кім? Мен деле чоңмын.
Туугандар, мындай бийлик бизге керек жок. Туурабы? Бул бийлик жарабайт. Бул бийлик силерди өлтүрө баштады. Качанга чейин ушинтип жүрө бересиңер, ия? Айткылачы. Туура айтам. Андан көрө Туура силерчи. айтып атат. Пикетке чыккыла. Мына акча. Биз пикетке чыксак Мына. бардыгыбыз. Тиги Качан? болбой калат. Качан экенин мына мен өзүм айтам. Силер ак үйгө барып президент кетсин дешиңер керек. Мына мен өзүм лично барып айтам. Чыга бересиз. Акча берип атат. Мына акча берип атат. Отурчу. мынакей, мына мол плакатты алгыла. Ушул плакаттарды алып ак үйдүн астына чыгасың. Ошондон эмне кылабыз? Мынакей, плакаттарды кармасаңар, тынчыраак, туугандар, тынчыраак. Мына могун өзүн жапкылачы. Тынчыраак, мынакей. 2 күндөн кийин Акматов кетсин деген революция болот. Түшүндүңөрбү? 2 күндөн кийин. Акча берсең эле чыга беребиз. Мына, туурабы? Туура акча. 2 күндөн кийин. Ошондо ар бирибизге канчадан бересиң? Ошону айтпайсың. Силер башка бомждарга да айтып коюшуңар керек. Эшни айтабыз. Баардыгыңар чогулуп турушуңар керек. Акчасын төлөп беребиз. Карагылачы, аткасын карап койгула. Көрдүңөрбү айланайындар. Колумду карачы, колумду. Ушундай болбойт да, жардам берип койсо деле болот да, Акматов деген неме. Ошону айтпайсың айланайын. Силерге мынакей азыркы бийлик алып бербеген үйдү мына биз алып беребиз. Туурабы? Барабыз. Мен балам менин барам айланайын. 2 күндөн кийин. Акча берип атпайбы бизге? Мен бөлүп берем. Сен да карма. Рахмат. Мына, мен. Мага дагы. Мен берем. Келе мага. Сен дагы. Сен сага. Сен алдыңарбы? Митинг, пикет бола берсин. Төлөй берсе бара беребиз. Туура бара бересиз. Кете берели. Бара берелими? Эмне эле саясатчылар бийликке жулушат десе, бийлик деген мо акча турбайбы? Кеттик. Ата, эртең оппозициядагылар элди площадька алып чыккан атышат. Түнү менен катуу даярдан атышат. Биз дагы бюджетниктерди, биз тараптагылардын баардыгын чакырабыз. Баары алардан көп болобуз да. Эки тарап кырчылдашып, чатак чыгып кетсечи, кан төгүлүп кетсе, ким жооп берет? Сен жооп бересиңби? Деги сенин кызматың эмне? Мен үчүн мамлекеттик ишке киришпе деп канча жолу какшадым. Ата, алар эртең ак үйдү басып алышат. Ушундай пландарды иштеп атышат. Басып албайт. Коркконго кош көрүнөт болбо. Мурдагылар деле сизге окшоп камарышпай. Ичем закончилось. Менин башка планым бар. Ак үйдү басып алышпайт. Эмне? Отставкага бересизби? Эмнеси бар экен? Отставка болсо отставка. Башкалар иштесин. Мен бир сурок иштедим. Эми калганы иштесин. Менин ден соолугум начар. Кан басымым жогору, кант да көбөйдү. Меникиндей куракта, меникиндей ден соолук менен президент эмес. Катардагы кызматкер болуп иштегенге болбойт. Сен өз жаныңды өзүң кыйнап жатпайсыңбы? Кудайдын куттуу күнү таңзардан кечке чейин жаныңды сабап иштейсиң. Мурдагы президенттер көрсөтмөлөрүн берип коюп эле, жумалап ичип, запойдон чыкпай жатышчу эмес беле? Сен бизди ойлочу, Саке. Могу үй бүлөң эмне болот? Алар ошон үчүн мамлекетти түп тамыры менен талкалашты. А мен аны талбайм. Атаке, сиз антпейсиз. Сиз эл үчүн иштейсиз. Бирок өзүңүздү дагы ойлоп көрсөңүз, бизди дагы аяңыз. Эгер сиз кетип калчу болсоңуз, мурдакы президенттин үй бүлөсү деп баарыбызды куратышат. Баарыбызды бирден камашат. Эмнеге камашат? Кайсы күнөөңөр үчүн камашат? Ата, бир тоок үчүн эмес, бир пачка тамеки үчүн камашат. Закон деген башка, турмуш деген башка. Кичинекей бир нерсени табышат да, потом делают из мухи слона. Анын өздөрүнүн авторитетин көтөрүш үчүн баарын чийип ташташат. Тарыхта деле көрсөтүп атпайбы?
Президент кетті, болды. Токмоктап жатып қалышат. Менің қорқақ білішім жоқ. Ел деген қалыс. Ел барын түсінет, білет. Еліңіз оңы. Ертең тигіл жаққа өтіп кетшет. Сізді сатып кетшет. Эрик, балды жетшет. Президент sensin mi Cem'emin mi? Seçimini ben özüm kabul alam. Ата, ұғып қойыңыз. Егерде сіз ертең шайлауға барбайм, биліктен кетем десеңіз, бізді, апамды, Кереметканды, елуында таптақыр көрбейсіз. Мы все уже решили. Біз тоқмоқтап, өлтіріп қойышпаса да қамап қой елегінде, бүгін түні мен Европаға кетеміз. Жоқ, мен атам менен қалам. Жоқ, алтыным. Қамап салышат. Атып салышат. Швейцарияға кетеміз. Урматтуу президент, акыркы маалыматтарга караганда 10 миңдей адам аянтка чогулуп күтүп жатышат. Бардык коргоо, коопсуздук чараларын көрдүк. Азыр сизге күч структураларынын министрлери чогулуп келишти. Жакшы, киришсин. Жарайт. Oturunuzlar. Генерал Шамшиев, авал кандай? Коопсуздук кызматы кандай маалыматтарды берет? Урматтуу президент, чынында абал татаал. 3 партия эмелдешкенсип, ар бир 10 миңден киши чыгарабыз деп аракеттенип атышат. Түнү менен акча таратып чыгышты. Ар бир 10 миңден эмес, 3төн 1 чыгаран күндө да 10 миңдей киши болот. Анан өздөрү келип кошулчулар да бар. İçki İşleri Ministri, siz emne дейсиз? Урматтуу президент, болгон контингентти бүт чыгардык. Коопсуздукту сакташка аракет кылабыз. Коргоо министри эмне дейт? Урматтуу башкы командачы, коргоо министринин астындагы аскерлер толугу менен даяр. Эмне кылабыз? Кандай чараларды көрөбүз? Шартка жараша аракеттерди көрөбүз. Кандай шартка жараша? Силердин маалыматтар боюнча чогулган эл кандай аракеттерге барышы мүмкүн? Ак үйгө чабуул коюшабы? Өткөн окуялардан кийин биздин кызматкерлер элге жаман канкор көрүнгүсү келбейт. Муну эл жакшы билет. Ошон үчүн ок чыгара алышпайт деп ак үйгө чабуул коюлары ыктымал. Ак үйгө чабуул коюшса, кандай аракеттерди кылабыз, коргоо министри? Ак үйдү коргойбуз. Ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн, урматтуу президент. Ошондуктан тез аранын ичинде сиз бул жерден чыгып кетишиңиз керек. Кайда? Коопсуздук комитетине же болбосо коргоо министрлигинин имаратына. Ошо жака эле барбай коюшабы? Бул абалдан чыгуунун жолу эмес. Байкадыңарбы? Алар мени 2 мөөнөткө барба деп талап кылып жатышат. Эгер мен азыр чыгып... Урматтуу президент, элдин алдына чыгууга болбойт. Коопсуз жагынкамсыз кылыш өтө кыйын. Мен аянттагы элдин алдында эмес. Теле аркылуу элге чыгып... Эгер теле аркылуу болсо, анда болот. Ансеңиз кайра жакшы. Мен теледен чыгып 2 мөөнөткө барбайм деп... Жок, антпеңиз. 3-4 миң киши чыкса эле. Антуу керегиз жок, жолдош баш командачы. Пикет, митинг боло берет. Эл пикетке чыкты эле деп, андай кескин чечим чыгарыштын кажети жок деп ойлойм. Анын үстүнө чогулушат, кыйкырышат, тарап кетишет, корко турган эч нерсе жок.
болгону сактыкта кордук жок дейт. Ошондуктан сактык үчүн азырынча биздин мекемеге бара турганыңыз оңго деп ойлойм. Эртең мен шайлоого барбасымды айта турган акыркы күн. Ошон үчүн чыгышты да барбасын деп. Алардыкы арине түшүнүктүү. Сизден коркуп жатышат. Сөз өтөрүңүздү. Демек, өздөрүнүн жеңилерлерин толук түшүнүп турушат. Ошон үчүн далбасташып, акыркы аракеттерин жасап жатышат. Элди дүрбөтүшүп. Биздеги так маалымат боюнча калктын басымдуу бөлүгү сизди колдошот. Жок. Силер мени түшүнбөй жатасыңар. Мен оппозиция алып чыккан 5-6 миңден коркуп, экинчи мөөнөткө барбайм деп турган жерим жок. Мен чарчадым. Кой десе болбой, баары уурдап, жеп жатышат. Митингге чыккандардын плакаттарын карагылачы. Биринчиси Акматов экинчи мөөнөткө барба. Экинчиси күйөө баланын мафиясы токтотулсун. Алар ошонто беришет. Алар эптеп бирдеме табыш керек. Башка эмне дешет? Бирок Эрик дагы негиз берип жатат да. Мен ага канча айттым? Абайла, 5 манжаңы салба. Айына $20,000 айлык аласың. Сеникиндей акчаны ким алып жатты деп канча айттым? Мурдагы президенттердин балдарынын, күйөө балдардын алдында Эриктики шоонешпейт. Алар миллиондогон долларды жасашчу. Алар ошон үчүн элдин каарына калышкан. Болуптур, генерал мырзалар. Барыңыздар дагы элге көзөмөл кылыңыздар. Эң башкысы тынчтык. Ар кандай провокациялар болуп кетиши мүмкүн. Ага алдырбаңыздар. Сабырдуулук кылгыла. Эч кандай күч колдонулбасын. Түшүндүңөрбү? Түшүнүктүү. Сиз биз үчүн түбөлүк президент боюнча каласыз. Урматтуу президент. Резиденцияны өткөрүп, министр кезимде курган өзүмдүн үйүмө көчүп келдим. Самат Аманович, сиздин элге кылган жакшылыгыңызды эл эч качан унутпайт. Жүргүлө, келгиле. Отургула. Эмне деген жаратылыш. Карагылачы. Эртең агыротко көчөт дегем. Биз эле тигели, Самат Аманович. Президенттин кара жумуш иштегени болбойт го. Мен айылда өскөн дыйкандын баласымын. Кара жумушту сагынып калыптырмын. Президент мамлекеттин элдин кызматчысы. Президент маалда минтип эс алыш кайда. Карагылачы. Мең сергийт. Эми сизди көпкө чейин кое бербейт болуш керек. Сизге чоң жооптуу кызматтарды сунушташат болуш керек. Себеби сиздин акыл, сиздин тажрыйба элге, мамлекетке керек да. Арине, коомдук турмушка катышып турам дечи. Бирок мамлекеттик кызматка барбайм. Баса, сиз баягында менин күйөө балам жөнүндө жаздыңыз беле? Эми, урматтуу президент, билгенимди ачык айтайын дегем да. Кечирип коюңуз. Кечирим суроонун кереги жок. Ошол күйөө балам мага кечинде ультиматум койбоду. Эгерде президенттик экинчи мөөнөткө барбасаңыз, үй бүлөмдүн баарын алып батышка кетем деп. Кызык. Кара чечекей кызым. 30 жыл бирге жашаган аялым. Анын сөзүнө кирип алышыптыр. Жок дедим. Болбой. Кечээ кетип калышты. Байлык. Бийлик. Ошонун айынан соксойуп жалгыз алдырам. Үйүңүз кут болсун. Рахмат.
Үй жактыбы? Абдан сонун там алыптырсыз. Эми кичине ремонт керек, жардамдашасың да. Чакырсаңыз жардам берем. Касиет. Ушул үй экөөбүздүн үй болсунчу. Гүлмире же. Силерге келип